90 метр секундасына шамал чыгат бул жерде. Суулайсыңар. Чүй облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын техникалык базасы жаңы жабдуулар менен толукталды. Куткаруучуларга 2 Нива үлгүсүндөгү автоунаа, жарык берүүчү мунаралар, кыймылдаткычтуу жел кайыктар, өрт өчүрүүчү жабдыктар сыяктуу зарыл делген шаймандар тапшырылды. Куткаруу шаймандарынын ичинен маанилүүлөрүнүн бири мына бул суу сордуруучу жабдуу. Бул 7 метр тереңдиктеги сууну сордуруп алууга жөндөмдүү. Кубаттуулугу секундасына 80 литр сууну сордуруп, бул жагынан алса, бул жагынан чыгарылат. Жакында эле Бишкек жылуулук электр борборунда болгон жарылууда мына бул жабдуунун жардамы тийген. Негизинен ар кандай суу каптоолордо жана суу түтүктөрү жарылган учурларда пайдаланылат. Мындан сырткары, эгер ири өрт кырсыгы катталып өзгөчө кырдаалдар боло турган болсо дагы суу топтоо үчүн колдонулат. Бул ошо өрт өчүрүүдө токойдогу өрттөрдү сухотрава деп коебуз. Ошону өчүрүүгө атайын Ангара деген өрт өчүрүүчү шайманын алдык. Бул мотор менен атайын өз эме кылып иштейт. Бул шамал кылып үйлөп өчүрөт да. Атайын өзүнүн аркасында эмеси бар. Андан сырткары ошо өрт өчүрүүчүлөргө колдонуучу пожарный топорлор дейбиз. Ушул сыяктуу шаймандарды алдык. Куткаруу шаймандары ар бир районго өзгөчө кырдаал учурларына жараша бөлүштүрүлдү. Маселен, сууга чөгүү кырсыктары көп катталган Аламүдүн районуна жел кайыктар менен суучулдардын кийими берилүүдө. Ал эми Жайыл жана Кемин райондорунда автокырсыктардын саны көп болгондуктан гидравликалык куткаруу куралдары менен камсыздалды. Токмок шаарында жерден ПГУнун же болбосо жер алдында суунун көтөрүлүш коркунучу көбүрөөк, ошон үчүн тиги чоң суу соргон мотопомпаны Токмок шаарына бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, Ысык Ата, анан Аламин районунун тоолоруна көптөгөн туристтерибиз чыгып ошол жерге эс алышат. Ошондо биз кээде ошолорду артынан издеп барган учурларга ушу Нива үлгүсүндөгү автоунаадан облустук фонд тарабынан экөө бөлүп берген. Ошон үчүн Аламин районуна, анан Ысык Ата районуна бөлүп берип атабыз. Мындан сырткары кеңсе жабдуулары да жаңыланды. Жалпы шаймандарга Чүй облусунун жергиликтүү өнүктүрүү фонддорунан каражат каралып, 10 миллион сом жумшалган. Кандай куткаруучу ушул жабдыктар керек, ошонун баарын списогун түзүп туруп, ушул жардам берип алып бердик. Эртең ушул керектүү нерселер жалпы областка иштей тургандай кылып, ошол эле жана мына осветительный башня, мына кээ бир жерлерде сел жүрүп атат, кечинде караңгы көрүнбөйт, машинанын фарасын күйгүзүп атышат. Андан көрөк ушул осветительный башнясын күйгүзүп койсо, мына бир 800 метр, 1 километрге чейин жарыктык берек. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев жабдуулар авариялык куткаруу жумуштарын аткарууда, табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алууда жана алардын кесепеттерин жоюуда өтө зарыл экендигин белгиледи. Ошондой эле министр май айын утурлай 8 миллион доллар каражатка жаңы техникалар алынарын айтты. 8 миллион долларлык чоң оор техникаларды алдырабыз. Алардын бир данасы 200-300 миң, 150 миң доллардан ашыкча. Кудай сактасын, андай ошондой мындай оор кысыктардагы биз азыр даяр болуп турабыз. Өзүбүздүн балдарыбыздын да даярдыгы, мындай ошо техникалардын дагы өзгөчө мына Турцияга барып келгенде, ошо өзүнчө иштете турган мындай техникалар бар экен. Алар арзан эмес, аябай эле кымбат баада. Биз ошолорду дагы алып, ушу даярданып атабыз. Министрликтин маалыматына караганда, акыркы 3 жылда 700дөн ашуун техника алынган. Нурайым Бейшеналиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.